ушул үйдү таптык, өзүбүзгө жакты. 13-числода алдык, кечеги айдын. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз Баткен облусунун Кадамжай районунун марказ айылындабыз. Бул айылга келгенибиздин себеби биздин Ислам каржы кооперативи аркылуу ушул айылдын тургуну ушундай турак жайга жетип отурат. Анда эмесе сиздер менен чогуу турак жайды карап өтөлү. Саламатчылык, келиңиздер. Кайсыңар? Жайгашып алдыңар? Жакшы, рахмат. Келиңиздер. Кандай жайгаштыңыздар? Жакшы, ука. Бул жактар ука мына временкасы бар экен, 2 комната. Кирестерби же кандай кылам? Мындай эле тарта берө. Бул жагы ошо 2 комнат временкасы экен. Бул жактары да ошо эмелери бар экен. Кичине сарайлары, мына кроваттары, неме летний кухнялары бар экен, складтары бар. Жаңы эмеле ошо үйдү алып эле сүйүнүп, ремонт кылып, мына бул жакта эми көрсөңүз болот. Эме летний кухнялары бар экен, бардыгы даяр, очокканалары. Эми кичине пока уборка боло элек, эмеле сүйүнүп алып жүрө бериңиздер. Бул жак үйдүн ичи. Мына азыр кичине ремонт жасап атабыз эми. Бисмиллахиррахманиррахим. Ошо бул жактар мына 1 комнатасы, кире бериңиз бул жакка. Биз эмеле ремонт кылып кичине мындай алмаштыра турган жерлерди алмаштырып, анан дагы көчүп келебиз деп турабыз. Бул жагы дагы 1 комнатасы. Аке бул жак чоң залы. Бул жактар ошо кичине мына айнектерин алмаштырып, анан бир отоло көчүп келели деп даярданып турабыз. Ошо. Бул жакта дагы 1 комнатасы бар. Мынакей. Бул жак өзүнчө дагы 1 детский. Детский комната болот, ошо. Мына сөрүсү. Анан бул жакта дагы 1 комнатасы бар экен. Бул эме экен. Кухня кылайлы деп ушул жакта азыр ремонтун караштырып атабыз. Биз эме Ислам ИФК каржылоо компаниясы деп биринчи эле ушу соц тармактардан эле көрдүк. Көрүп анан номерлериңиздерге чалып, Баткен обласына карап деп бар Нурлан менеджерга жолугуп, бизге пайыздарын түшүндүрдү. 9%дан 50%га чейин деп баягы эмелерин түшүндүрдү да биз 45% тандадык. Ошого өзүбүздүн эмебизге карап туруп, шартыбызга карап 45%га жазылдык. 3 айдын убактысында аласыз деген. Эми 3 айга чейин кичине эмелер коркуу сезимдер болду. Баягыдай башка корпоративдерде азыр мындай эле жалаң соц тармактарда жакшы жаман сөздөр айтылган үчүн биз корктук. Анан жакшы 1,5 айга жетпей эле сиздин очеретиңиз кеп калды, үйүңүздү алып беребиз деген звонок болуп, шашылыш түрдө ушул үйдү таптык, өзүбүзгө жакты. Анан келишти, 13-числода алдык, кечеги айдын. Документтери оформление болду, өзүм атыма өттү. Анан сүйүнүп көчүп келебиз, аракет кылып атабыз. Ушул компаниянын ишчилерине рахмат айтабыз. Ушинтип эл журтубузду сүйүндүрүп иштеп жүрө бергиле. Баарыңарга чоң рахмат. Ошо ишенсе болот экен. Ишенип кыргыз элимди чакырам, жазылыңыздар, ушундай өзүңүздөр каалаган пайыздарга жазылып, үй, машина алсаңыздар болот экен. Үйүмдү алдым, эми Кудай буйрса эртеке сүйүнүп машинамды күтүп атам.